Жаңы жылга чейин Оштогу бардык соттук отурумдар өтүүчү залдар аудио, видео жаздыруу системасы менен камсыздалат. Азыр мындай ыкма Ош облустук жана шаардык сотто орнотулууда. Бул эреже жыл башынан тартып күчүнө кирген жазык процесстик кодексинин ченемдерине камтылган талаптардын бири. Санариптештирүү алкагында аймактагы сот мекемелеринде жүрүп жаткан иштер туурасында кабарчыбыз Миргүл Бокошова. Соттук укуктук реформа негизинен 3 багытты камтыйт. Сот иштерин автоматтык түрдө бөлүштүрүү, соттук отурумдарда аудио, видео жазууларды камсыздоо жана автоматташтырылган маалыматтык түйүнгө туташуу. Азыркы тапта Оштогу жалпы 9 сот мекемеси толугу менен автоматташтырылган маалыматтык түйүнгө кошулду. Бул боюнча жогорку соттогу ушул автоматташтырылган маалыматтык система боюнча маалымат алат. Мурда биз кагаз түрүндө каттап, ал бизге бир кыйла бир аз оор болчу. Азыркы учурда ошо онлайн режим боюнча электронный жеңил болуп атат. И төрага дагы ошол деланы электрондук система аркылуу гана жөнөтүп коебуз. Ал ошол электрондук система аркылуу бөлүштүрөт. И биз отчетторду дагы азыр электрондук система аркылуу тапшырып калдык. Маалыматтык түйүнгө туташууда талапка жооп бербеген сот мекемелерин оңдоп түзөө зарылдыгы келип чыккан. Атайын ылайыкташтырылып, 2017 жылы биринчи жолу Чоңалай райондук сотунун имараты гана курулган. Сөзсүз сот кызматкерлеринин иштөөсүнө тоскоолдук жаралат, жарандардын сот процессине катышуусуна тоскоолдук жаралат, мүмкүнчүлүк жок. Ошону ачык айкындуулук, маалыматтарды эркин алуу максатында реформанын алкагында ушундай иш-аракеттер жүргүзүлүүдө. Ал эми сот залына аудио, видео жаздыруучу тутум орнотуу, онлайн тартибин киргизүү соттук реформадагы коомчулуктун талабы. Жабдуулар Ош облустук жана шаардык сот мекемелериндеги залдарга орнотулду. Соттук отурумдарды жазуу дискке көчүрүлүп, соттук иштерге тиркелет. Мына өзүңүздөргө көрүп тургандай, биздин Ош областык сотунда 3 залында орнотулду. Бүгүнкү күндө толук иштеп жатат. Ошону менен бирге эле Ош шаардык сотунда да орнотулган. Ал эми калган райондук соттордо экинчи этабында быйылкы жылдын аягына чейин толук орнотулуп бүтүп ишке берилет. Ал эми кылмыш иштерин автоматтык түрдө бөлүштүрүүчү программаны соттук реформанын кан тамыры дешет. Санариптештирүүнүн талаптарына толугу менен жооп берген мындай ыкма азырынча Ошко келе элек. Программа өндүрүшкө алынган соттук иштерди судьяларга жарандык факттардын кийлигишүүсүз бөлүштүрөт. Натыйжада ар бир судьянын канча иш карагандыгы, кандай өкүм чыгарганы ачык маалымдалып турат. Миргүл Бокошова, Мыктыбек Турдубеков, Ала тоо 24, Ош.